Арбаңыздар. Тыныш белгілеріне арналған видео сабағымызды андан ары улантабыз. Үтүрүлүү чекит. Байламтасыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр Бири-бири менен маани жагынан анчалык тыгыз байланышта болбой турса, араларына үтүрүлүү чекит коюлат. мелдештин жыйынтыгы чыгарылды. Сыйлыктар тапшырылды. Нааразычылык болгон жок. Жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин бир нече жөнөкөй сүйлөм чечмелеп турса, Ең башкы сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, андан кийинки сүйлөмдөрдөн кийин үтүрүлүү чекит. Ал эми эң акыркы сүйлөмдөн кийин чекит коюлат. Мисал үчүн, биз үч нерсеге таң калдык. биринчиси алынган чечимдер, Экинчиси буйруктун жоктугу. Үчүнчүсү сиздердин шашылыш жыйынтык чыгарышыңыздар. Кош чекит. Эгер жалпылагыч сөз сүйлөмдүн бир үчүй мүчөлөрүнөн мурда колдонулса, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит колдонулат. Мисал үчүн, комиссияга киргендердин үчөө Аскат, Динара, Дөөлөт биздин ишканадан. Келгендер, коңшулар, туугандар, достор ыраазы болуп кайтышты. Тике сөздөн мурда айтылган төл сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, жыйындын аягында Жазгүл Исаковна Ишиңерге ийгилик каалайм, жолуңар шыдыр болсун деп каалоо тилегин айтты. Жакып чурулдаган элге кайрылып, Ай, бир аз сөз тыңдасаңар боло. Айсек, оюн айтып бүтсүн эми? деди. Бүгүн мага адаттагыдай эле үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзакматова жардам берди.